Мен өзүм негизи Көлдөн болом, Караколдон. Анан Бишкекте жашайм. Ушу 7-8 жылдан бери квартирада туруп, анан келечек компаниясын угуп келип, эң биринчи жолу келгенде ишенбей 20 эле киши, 40-40 место болосуң дегенде ишенбей кайра кетип, анан кайра бат эле убакыт өтүп кайра келсек ушундай чоңоюп эметип кетишиптирбиз. Анан ютубтан, тияктан көрүп, алгандарды көрүп кайра келип ишенип, анан биринчи 25% төккүлө деди, ошону төгүп кеттик. Анан телефон чалабыз деди. Ошо бир ишенбей күтүп отурдук. 5 айга жетпей эле очередь келди. Үйүздегиле деди. Канча сомага жаздыңыздар? Канча сом төктүңүздөр? Негизи 2 миллионго жазылганбыз. 500 миң төктүк беле, ошо кагазда бар. Алгач менин аялым ушу рекламадан көрүп калган го деймиз, биринчи. Ошондой элеман келсек жалгыз эле иштечү биякта. Бат эле ушундай өркүндөп кетиптир, буюрса жакшы. Мен башында үй алам дегенде эле ошо район жагып эле. Кайсы район? 5 микрорайон. 5 ошол жактан алабыз деп эле. 2 жыл мурун эле ойлонуп жүргөнбүз. Ушул жактан эле үй алсак, ушул жактан алабыз деп. Анан буйрду. Издедик, ушул квартира жакты. Издегенде эле өзүңүздөр издедиңерби же компанияда? Компанияда жардам берди, карашты, көрүп атышты. Эң кыйын ситуация кайсы болду? Ушу компания менен иштешүүдө, үй алуубу же первоначальный взносбу же акча жагынанбы? Кайсы жагы кыйын? Бизге эми үй издеш эле кыйын болду. Үй издеш, анан акча жагынан бир аз 25% төгүп алган жакшы эле да. 10 жылга ошо. Биз деген ошондо 14,5 миңден. Жалпы 2 миң сом кошкондо. 2 миң сом кошкондо жалпы ата квартирага турганда эле биз 15 миң төкчүбүз да. Буюрса өзүңдүн үйүң болуп калат да келечекте буюрса. Документация өзүбүзгө оформить этилди. Өзүбүздүн атыбызга. Акчаны тияка санап беришти, оформить этип алдык. Анан эми акча төлөп бүткөнчө залогко арестке коюлду. Дагы 1 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби полный төлөп койсоң чыгарып берет экен. Эрте төксөң жана 2 миңди эле кошпойт экенсиң. Негизи орусча айтканда удобный эле экен да. Келгиле, ишенгиле. Биз азыр келечектин кагазын көтөрүп алып эле госрегистр тиякта биякта жүрсөк баары чын эле экен деп сурап атышат да, баары көрүп алыпчы. Чын мына өзүбүз алып атабыз, келгиле деп. Коркпогула, келгиле, ишенгиле. Келечекте дагы келечеги кең болсун деп каалайбыз. Келгиле. Жакшы кооператив. Дагы чоңоюшсун мында да. Көп элдердин соогуна калып керегине жарасын дегендей. Аша рахмат баарыңарга.